Ассаламу алейкум. Амансыздар Балатау спорт каналының көрүүчүлөрү. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүн Олимпиада оюндарынын 4-күнү. Ага карата кыргыз спортчуларынын экөөсү өз күчтөрүн сынаса. Дагы алдыда 14 спортчубуз мөөрөй талашканы турат. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Биз менен болуп туруңуз. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Бүгүн жайкы 33-чү Олимпиада оюндарынын алкагында бир да кыргыз спортчусу күч сынабайт. Деген менен буга чейин Денис Петрашов менен Айбек Уулу Кубаныч күчтөрүн сынаса, эми алдыда тагыраагы Денис Петрашовдун дагы бир мүмкүнчүлүгү турган маалы. Ал бул жолу 200 метр аралыкка сууда сүзүүнүн брас түрүндө чыгат. Бишкек убактысы менен саат 16:50 чамасында УТРК спорт каналына түз эфирде көрүү менен суучулугубузга жанкүйөрлүк кылып турсаңыз болот. Ал эми дагы бир бизге байге алып келүүчү спортчубуз Эрлан Шеров бүрсүгүнү 31-июл күнү саат 14:00 беттештерин баштайт. Анын алгачкы атаандашы жана кайсы торчодо жайгашканын көз жүгүртөтөлү. Биринчи каршылашы кубалык эл аралык мелдештердин бир нече жолку чемпиону, 2020-жылы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси, Риодо өткөн жана Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын катышуучусу, Панамерика оюндарынын 3 жолку алтын байге ээси, Панамерика чемпионатынын 5 жолку чемпиону. Айтор өтө тажрыйбалуу балбан турганын билсек болот. Ушул жерден биздин балбанга токтоло турчу болсок, Азия чемпионатынын 1 жолу күмүш жана 1 жолу коло байге ээси, Азия оюндарынын алтын байге ээси, жакында эле өткөн дүйнө чемпионатынын коло байгесин багынтуу менен кыргыз дзюдо тарыхында өз атын алтын тамгалар менен жазып келе жаткан маал десек жаңылышпайбыз. Акыркы учурда биздин балбандын мыкты деңгээлде өсүп келе жатканын байкасак, бул беттеш көпчүлүккө кызыгаттыруу менен биздин балбандын жеңиш менен аяктайт деген ишеничибиз чоң. Эгер бул атаандашын утуп ала турчу болсо, андан соң 8-1 финалдык баскычта испаниялык же тажикстандык балбандарын жеңгени менен кезгелет. Эгер беттештерин дымактуу дем менен жеңишти камсыздап, чейрек финалда венгриялык Кристиан Тот аттуу балбанга туш келүүсү мүмкүн. Ал өз кезинде Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын коло байгесин багындыра алса, дүйнө жана Европа чемпионаттарынын бир нече жолку байгелүү орундарын камсыздай алган жайы бар. Канткен күндө да кыргыз дзюдо тарыхына чыйыр салып келе жаткан биздин балбанга ийгилик каалайбыз. Буюрса кыргыз элин кубантат деген ишеничибиз чоң.